Самыйбек Эркинбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Саламатсыңарбы окуучулар? Кутман күнүңөр менен. Маанайыңар жакшыбы? Абдан жакшы. Жагымдуу маанай менен балдар биз адеп сабагын баштасак балдар. Карантин учурунда колуңарды самындап жууганды унуткан жоксуңарбы? Абдан жакшы. Анткени колуңардын тазалыгы силердин ден соолугуңардын тазалыгы балдар. Ал эми эртең мененки гимнастикалык көнүгүүлөрдү жасоо силердин ден соолугуңарга жакшы пайдасын тийгизет. Денеңердин ийилчээк, чоюлчак, шамнагай болуусуна шарт түзөт балдар. Биздин бүгүнкү сабактын темасы уул кыздын ыймандуулугу улуттук баш кийимди урматтаганында. Сабактын максаты улуттук баш кийимдин түрлөрүн билесиңер. Аны сыйлоого, сактоого үйрөнөсүңөр. Улуттук баалуулуктарды баалоого тарбияланасыңар. Улуттук баш кийим деген эмне? Бул башка кийилүүчү кийимдин жалпы наамы. Кыргыздардын эң ыйык буюму бул баш кийими. Ак калпак. Ак калпагы кыргыздын, ак жүзүндөй нур кыздын, ак кар баскан тоолордо ак нурундай жылдыздын. Ала тоонун койнунда акыл калчап бийиктен ар намыстуу уулдары аппак калпак кийишкен. Ак калпак Боз үй, Комуз, Улуу Манас эпосу сыяктуу эле ыйык ата мурасы. Аны урматтап мамиле кылуу, ар дайым кийип жүрүү кыргыз уулдарынын ыйык милдети. Калпакка терең философия катылган. Калпактагы 4 дала жер, суу, от, аба деген түшүнүктөрдү билдирет балдар. Ал эми 4 далага бирдей тийип турган анын чачысы күн нурун билдирет. Илгертен кыргыздар калпактарды жаш куракка жараша өңдөргө бөлүп кийишкен. Балдар, силер дагы калпак кийүүдө жаш курак боюнча анын өңдөрүн билип кийүүнү дайыма үйрөнгүлө балдар. Тебетей сүлөөсүндөн суусардан, кастарланып тегилген тебетейлер байыртан баалуу башка кийимден. Телпек тебетей карапайым адамдар кийген. Бул тебетейди ошондой эле өз чарбасы менен чектелген адамдар ушундай көрпө тебетейлерди кийишкен. Орто малы бар, алыш катышы бар, эл ичинде анча-мынча кадыр барктуу адамдар ушундай түлкү тебетейлерин кийишкен. Айылдын биларманы бир чөлкөмгө бийлик жүргүзгөн адамдар ушундай суусар тебетейин кийишкен. Башка урууларга таанымал кадыры бар, бийлиги бар адамдар ушундай кундуз тебетейлерин кийген. Бардык тебетейлердин окшоштугу балдар төбөсүндөгү материал менен капталган жери кара болгондугунда. Анткени бир гана хан тебетейинин ушул материал менен капталган үстүңкү бөлүгүн кызыл материал менен каптаттырган экен балдар. Анткени анын хан экендигин эле алыстан билип, ошол өңүнөн билип турушкан экен. Такыя балдар, андан кийин көрүп турганыңар кыз бала ушчулук өнөргө жаңыдан аралашып, колуна ийне алып, өзүнө жүз арчы сайганды үйрөнгөндө муну апалары башына кийгизген экен. Андан кийин дагы бир улуттук кийимде баш кийимден бир түрү үк топу. Топу дагы үкүнүн тарамдалышына карата анын үй бүлөдө канчанчы кыз экендигин да түшүндүрүп бере алышкан. Ал эми топуга чөгөрүлүп сайылган таштар
анын атасы канчалык оокаттуу экендигин билдирген. Ал эми ушул топунун бийиктиги атасынын даражасын айкындап турган. Карагылачы балдар, улуттук ушу кийимдердин көрүнүшү менен эле адамдардын статусун жашоодогу бере алышкан экен. Андан кийин шөкүлө саамайлары сеңселген, көрк кошулган көркүнө кызыл кымкап кундуз же кыздар кийген. Шөкүлө демекчи кыргыз кыз келиндеринин кийген элдик баш кийими. Төбөсүнүн бийиктиги 22-30 сантиметр, кулагы жана жагынын узундугу 18-22. Ал эми желекчесинин узундугу 33-45 сантиметр. Ал эми маңдайы 4-6 сантиметр болгон экен. Андан кийин элечек, балпайышып энелер, суйкайышып жеңелер элечекти кийишсе перилерге теңелер деп элечек жөнүндө айтылгандай, элечек ак кездемеден тегерете кат-кат болуп оролгон. Аялдардын бул баш кийими сала коймо, эек алмай, астыңкы жана үстүңкү тартма, тумарча, бадал сыяктуу негизги бөлүктөрдөн турат балдар. Кыргыз эли көчмөн калк болгондуктан апалар көчүп конуп жүргөндө баштарына дайыма элечектерди кийишкен да. Эгер көчүп баратып жашын арсте төрөлүп кала турган болсо, ага жалаяк катары колдонуп, эгер адам кырсыктап кол бутун оорутуп ала турган болсо, аны таңуучу каражат катары. Ал эми адам каза болуп кала турган болсо, кепин катары колдонушкан экен. Ошондой эле түндүктө, түштүктө элечектин кийүүдө түрлөрүнө бөлүнөт экен балдар. Балдар, биз бүгүнкү сабакта кыргыздын кандай улуттук баш кийимдери бар экенин билдик. Эмне үчүн баш кийимдерди урматташ керек экен? Туура, анткени аталардан калган мурас экен. Үй тапшырма улуттук баш кийимдер жөнүндө ыр жаттагыла. Өзүңөр каалаган баш кийим жөнүндө көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.